Биз азыр узундугу 24 чакырымдай болгон Айгүл Таш Согу менен Таян автожолундабыз. Бул жол Баткен районунун 13 айылына алып барат. Автожол сайды бойлой жайгашып калгандыктан жаан-чачын болгон учурда сел келип, каттам токтоп калат. Мына ошондуктан Айгүл Таш Согу менен Таян жолуна асфальт төшөөрдөн мурда коопсуз аймакка жаңы жол салып, аны асфальттоого даярдоо иштери жүрүп жатыптыр. Эски жолдун 8 чакырымында жумуш жүрүп жатат, 3 чакырымы кеңейтилип, 5 чакырымына жаңыдан жол салынып жатат. Учурда жумуш кызуу жүрүп, шагал төгүп, тегиздөө иштери жүрүүдө. Эски жол бул сел ичи болуп атпайбы? Сел аралы бул кооптуураак. Бул дагы азыр уже коопсуздук болуп, элдер кыйынчылыксыз кете берет. Азыр основаниясын жасап атабыз. Где-то бир октябрь дарда башталган. Бул жагын дагы бир аптанын иштерде бүтүп калса керек деп үмүттөнүп турабыз. Аракет кылып иштеп атабыз. Бир жерде азыр 4 самосвал, 1 экскаватор, 1 погрузчик, кээде дагы 1-2 самосвал кошулуп калат. Ушинтип ишти алып кетип атабыз. Азыр машиналарды жаңы салынган жолдун жарымынан проезд бердик жүргөнгө, жолду тегиздеп, эки жактан тең проезд ачык негизи. Азыр бардык аралыкта 5 километр аралыкта жол салынып бүткөндөн кийин уже биз баягы сайдагы сел жүрүүчү жактагы жолду жаап, берки жаңы жолго каттам беребиз. Айгүл Таш Согу менен Таян автожолунун буга чейин 4 чакырымдай гана асфальтталган. Быйылкы жылга асфальтка чейинки жерди даярдоо иштери планга кирген. Ал эми 2025-жылы 5 чакырым жолго асфальт төшөө пландалууда. Тегиздей турган, кеңейте турган жана ашууларды түшүрүү иштери бар. Жер жумуштарыны биз толук бүтүрөбүз декабрь айынын аягына чейин. Айгүл Таш Согу менен жолун асфальттоо көп жылдан бери айтылып келген көйгөй. Өткөн жылы да элдик курултайда бул маселе көтөрүлүп, өлкө башчысына жеткирилген. Учурда жумуштун башталганы жергиликтүүлөрдү кубандырууда. Согуметте мисалы үчүн айыл жерден келип Баткенде иштеген балдар бар, элдер бар, ошолорго жеңилдик болот. Техникалык жактан дагы амортизациясы кетет экен, башкасы кетет экен, тапкан пайдалар бардыгы машинага ремонтко кетип атат. Негизинен өтө жакшы болот. Бул өзү газ, дара бүттүгү ушу жолдон эле каттайт негизи. Анан сел келген маалда мына жолго чейин келет дагы сел. Кийин баягы селде бул баягы кум топурактар барго, кургагандан кийин баягы чаңыганда жол көрүнбөй калат да. Бир машина катыра өтө турган болсо тез ылдамдык менен уже жол көрүнбөй калат да, аркадагыларчы жүрүп болбой калат. Ошон үчүн асфальт кылып берсе жакшы болот. Белгилей кетсек, Баткен облусунда быйыл 48 чакырым жолду асфальттоо каралса, план толугу менен аткарылган. Алса Кадамжай районунда 21,8 чакырым, Баткен районунда 15,7 чакырым, Лейлек районунда 10,3 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.